эң эле жаманы ошол айт күнү айрыкча оштар жаллабад тарапта ошол адам өлгөн күнгө үйгө гана келишет. Эгерде кимдир бирөөнүн үйүндө өлүп ошого 3 айт өтө элек болсо, ошол үйгө келип Куран окуп кайра кетишет. Ушунчалык бир түшүнүк калып калган Курман айт өлүп калгандардын, Орус айт өлүп калгандардын майрамы экен. Адамдар өлгөн үйгө гана келет экен. Демек, биздин үйгө майрамдап келүү сөзсүз түрдө бирөө өлүш шарт эмес, урматтуу бир тууганым. Туура. Маркумдар эстеген жакшы. Бирок ыйлап, анан айтты өткөрүп, аялдар келип алып, атасы өтүп келсе, апасы өтүп келсе, бозолонуп ыйлаган бул туура эмес. Айт күнү майрамдык маанай, майрамдык шаң болуш керек дагы. Анан тамак ичкенден кийин маркумдарга да истеп Куран окуп койсо, бирок атайын маркумдарга Куран окуй турган күн экен, башка күн эмес экен десе, бул бидат болот, урматтуу бир туугандар. Ошондой сырткары эле кимде ким айт намазга бара албай калса, анда башка жакка чогултуп айт намаз окулбайт. Ошону менен урматтуу бир тууганым калып кеткен болот. Айт намаз окулгандан кийин Кудай таалам намазыңызды кабыл кылсын деп бири-бирине дуа кылган. Албетте бул дагы жакшы маселе. Урматтуу бир туугандар, кимде ким курмандык чала турган болсо, ошол курмандыктын урматтуу бир тууганым ар бир кылына, ар бир тал чачына чейин, ар бир жүнүнө чейин Кудай таалам иншалла барыбызга иншалла сооп жазган болот. Курмандык чалып атканда бычмал малдар жарай берет. Аксак болуп калган, арык болуп калган, тиши түшүп калган, көзү көр болгон жарабайт. Бирок баш иштебей жанагыдай баш айланпа болуп калып, бирок семиз боло турган болсо, бул жарай берет. Эгерде бир адам, 7 адам чогулуп уй сойгон жакшыбы, же болбосо бир кой сойгон жакшыбы дегенде, экөөнү карап көрөбүз. Кайсынысынын баасы кымбатыраак болсо, ошону чалган жакшы. Мисалы үчүн, уйдун 7тен 1 бөлүгүнө караганда бир койдун баасы кымбат болсо, анда койду чалганыңыз жакшыраак болот. Эгерде кой баласы чала турган болсоңуз, ургачы койго караганда эркек кочкор жакшы, эгер экөөнүн баасы бирдей боло турган болсо. Ал эми